бизде өзгөчө мына биздин республикада салыштырмалуу да байкап атабыз. Ушу жеке коргонуу маселесин такыр карабай атабыз. Маска кийгенден да качтык. Дистанция кылганды да дагы эле сактабай жатабыз. Норма катары кирбей атат. Биз аракет кылып кыйкырып эле атабыз. Дистанция болбой жанакындай дестрестан үйрөндүк. Мындай айтканда колду жууп атабыз деп эле айталы, дезинфекция кылып атабыз да, бирок дистанция менен масканы такыр колдонбой атабыз. Буга түзмө-түз байланыштуу болуп атат. Бүгүн ушуга кайрылышыбыз керек. Анан эчтеке жасабай туруп эле локдаун болобу, карантин болобу деген суроолор болуп атат. Биз маска кийип, дистанция кылып, ушу шарттарын сактай турсак, анда жанакындай чектөөлөрдү деген биз да карайбыз да. Эгерде элдин арасында дагы эле пандемия тарап кете турган болсо, жанакындай чектөөлөрдү киргизсек болот. Чектөөлөрдүн деген түрлөрү дагы диапазону өтө бийик да. Мына мектептерден Бишкектики бүгүнкү күнү толугу менен ишке кирген жок да. Мына 6-чы, 7-чи, 8-чи класстарда окуган жери жок. Муну кармап атабыз. Анткени ар бир регион, область, чоң шаарларда ушундай атайын комиссияларга деген жанакындай укук берилип, ошол жерде бүт эпидемиологиялык абалды текшерип карап чыгып, ошого жараша жанакындай чектөөлөрдү иштеп чыгып киргизүү деген маселеси коюлган. Ошон үчүн жалпы республика боюнча кандайдыр бир күчтүү, ушунчалык катуу локдаун, карантин киргизүү деген маселеси бүгүнкү күндө боло элек. Анткени биз эпидемиологиялык абал, эпидемический процесс кандай жүрөт, ошого жараша биз чектөөлөрдү киргизишибиз керек. Бирок дагы бир сураныч, ошо жалпы ар бир жаран өзүнчө индивид катары деген ушу өзүн өзү коргоп баштаган күндө биз бул толугу менен пандемияны деген жеңип кете алабыз дегенге азыр толук жанакындай айтсак болот.